айта болсоң ичине эч ким барбайт сага. Машинеде жатасың голый. Уялбайсың кичине. Ач дейм. Я. Муңуруңду жүрүң, аш муңу. Ач эшикти чоңуз. Эй, мындай жакшынакай сүрөм мына. Чүй рейтте полный мына тартып атат. Жакшынакай сүрөп атам. Ал колуң толуп элек жакшынакай ачып. Ач дейм чоңуз. Өзүчү кылбай. Камерасы өчүрмөс бекен. Неге өчүрөт? Мен айта албайм аны өчүр деп. Аш дейм, ачпайсың бе? Да, жакшынакай айткандан жакшынакай ач. Ачмаштан дей, жөн эле неподчинение менен өзүң эле болосуң. Өзүңөрдүн проблема болуп атасың. İçinde öpmem var. Yok içinde. Чоңуз ашчы. Ач чоңуз эшикти. Уялбайсың ичине. Ачып Акыл истеген бар. Помощь, фиксацияда эмесми? Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Вебкам ишмер деген кылмыш катары караган мыйзам кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттары кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, вебкам ишмер деген кылмышка теңеп, аны уюштургандарды жоопкерчиликке тарткан мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Мыйзам долбоору Кыргызстандын аймагында вебкам студиянын жардамы менен онлайн сойкулук жана пластыкты уюштуруу, аны уюштурууга көмөктөшүү сыяктуу укукка жат чосундарды криминалдаштыруу максатында иштелип чыккан. Документке ылайык вебкам бизнес менен алектенгендерди 1 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратуу же 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул салуу каралган. Адамдар тобу уюштурса, мүлкүн конфискациялоо менен 300 000 сомго чейин айып пул төлөтүү же 5 жылга чейин камакка алуу жазасын берүү сунушталган. Вебкам ишмер деген уюштурган кылмыштуу топ уюштурса, мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Демилгечилер Жогорку кеңештин депутаттары Нурбек Азыгалиев, Нурбек Сыдыгалиев, Эльвира Сатыбалдыева, Гуля Кожокулова, Сүйүнбек Өмүрзаков, Чыңгыз Ажибаев, Жусупбек Коргонбай уулу, Динара Ашимова жана башкалар.